Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Rasulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aytadi. Babu kavli Allahümme gfirli in şi't. Bu bölümde aytadi. O Allah'ım egerde kalasan meni keçirgin dep aytуу dedi. Ушундай bölüm. Adam balası Allah Taalaga dua kılganda eger eger kalasan meni keçir dep dua kılsa bolobу же болбойбу, bunun hükümü kanday degen mesele. Бұл bölümdagы oşo Allah'ты улуктоо, Allah менен болгон adeplerge байланыштуу. Бұл bölümde ne dedi? Adam balası Allah Taalaga dua kılganda, ey Allah'ım, eger de özün kalasan meni keçir, eger de kalasan maga mындай бер деп duasını Allah'tın kaloosuna baylоо. Je bolboso Allahumma gfirli inşallah. O Allah'ım meni özün kalooң bolso keçirgin деген сөздөр менен кошо айтуу. Ушул туура эмеспи деген маани. Бул бөлүмдө айтат. Фи сахих ан Аби Хурайра радıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Abu Hurayra radıyallahu anhu айтат. Бул дагы Sahih Bukhari Muslim'de kelген hadis. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem ушундай деп айтты. La yaqul ahadukum Allahumma gfirli in şi't, Allahumma arhamni in şi'te liya'zim el-mesele fe innallaha la mukraha lah. Ve li muslimin ve liyu'azzim el-ragba fe innallaha la yeta'azamu şey'in ata'hum. Пайгамбарыбыз айтты. Силердин бирөөңөр дуа кылганда, o Allah'ım eger de kalasan meni keçirgin, eger de kalasan meni rayımına algın dep айтпасын. Ал эмне дуасını кескиндүү түрдө, ишендүү түрдө айтсын. O Allah'ım meni keçirgin, o Allah'ım meni rayımına algın dep keskin түрдө, ишенимдүү түрдө алсын дейт. Анткени эмне себептен? Биринчи себеби айтып атат, Аллах Тааланы эч ким мажбурлай албайт. Бирөө аны мажбурлап кылдыра албайт. Ошо себептен ey Allah'ım бұл дуадағы алсыздық. Аллахым, егер де мүмкіншілігің болса мені кешір деген сияқты. Түсінікті? Аллах Тааланы ешкім мажбурлай албайды. Ошон үчүн Аллах Тааланын бардық нерсеге кадыр зат, бардық нерсе колунан келет. Дуа кылсаң, кескиндүү түрдө, ишенимдүү түрдө дуа кылгын деп атат. Башка риваятта, Муслимде келген риваятта, ошол дуасында Аллах Таалага каалоосун улуктасын дейт. О Аллахым, өзүң кечиргин. O Allah'ım özün rayımına algın, o Allah'ım bana rızkı verin deyip жалбарып улуктап айтыш керек. Анткени Аллах Таала бир дегени бирөөгө бере турган болсо, пендеси сураган нерсени бере турган болсо, ага эч бир нерсе мындай оор эмес деп атат. Бардык нерсе Аллах Таала үчүн жеңил дейт да. Түшүнүктүбү? Демек, бул нерседен кайтаргандыгынын себеби биринчиден Аллах Тааланы эч ким мажбурлай албайт. Экинчиден эмне? Аллах Таала бирдекени бере турган болсо, эч кандай анын мүлкүнөн кемип калбайт. Ал үчүн эч бир нерсе оор эмес, эч кандай кыйын эмес. Мунун бардыгы Аллах Тааланы улуктоо болуп эсептелинбейт. Ошон үчүн эле Аллах Тааланы улуктоого каршы келет. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул нерседен кайтарды. Буларды дагы алымдар айтышат. Бул дагы ушинтип иншаллах деп айтуу, дуа кылганда иншаллах деп айтуу, бул арам дейт. Андан кийин бул хадисте Аллах Таала ла ятаазаму шей, эгер де бирөөгө бирдеке берсе, Алла анын үчүн кыйын эмес деди. Бул жөнүндө хадисте, башка хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Эгер де адамзаттын аввалакум ва ахиракум, башынан аягына чейин бардык адамзат, жин инсандын бардыгы туруп Аллах Тааладан сурай турган болсо, дуа кылып сурай турган болсо, алардын бардыгын сураганын бере турган болсо дагы Аллах Тааланын мүлкүнөн кичинекей бир тамчы дагы кемибейт дейт да. Эч кандай кемибейт дейт. Демек Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Ошон үчүн иншаллах деген сөздү байлабастан рагба менен, жанагындай өтө каалоо менен, ишеним менен, жалбаруу менен, илхах деп коет, өтө берилүү менен дуа кылыш керек Аллах Таала дуа кылганда. Андан кийин иншаллах деген сөздү дагы кандай маселелерге колдонот? Мисалы, кээ биркилер туура эмес колдонушат. Иншаллах деген сөздү өткөн чакка колдонулбайт. Сен мусулмансыңмы десе, ооба иншаллах деген ал десе мусулман болгонсуң. Же болбосо бир жакшы амал кылдың, же атың ким десе, мисалы Мухаммад, Мухаммад иншаллах десең болбойт. Жана ошондой эле иншаллах деген бул келер жака бир деген кыла турган болсоң, иншаллах ушундай кылам деп колдоносуң. Жана ошондой эле дуага колдонсо болбойт. Өткөн чака бир учурда колдонсо болот, эгерде бир амалдын кабыл болуусуну максат кылса да, мындай амал кылдыңмы десе, иншаллах десең, андан не? Ошол амалды Аллахтын алдында кабыл болот деген үмүт кылуу, иншаллах деген, Аллах кааласа деген мааниде колдонсо болот. Андай жөн эле
болгон ишти колдоно берген туура эмес. Ушуну менен бул бөлүм да бүтөт. Саллаллаху алейhi ve sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.